боюнча айтып кетсек, ушул жылгача, ушул айгача 27 өткүсү катталды районубуз боюнча. Onun içinden 11'i turak uydu, 13'ü mal saraylarında, 2 transport usullar, yani biri şu çakalar ayrıldılar. Oşonun eserinden 7 turak uyuttururken şol kamsızlandırılan sözlerden aldı da. Şu sizlerge aytıp ketmekçimin şu 13'ü şu mal saraylarda oldu. Şularda da ellerge agitasyasını жеткирсең qo'shimcha ixtiyorni qamdatib aytib ketdi. Ошол эми кырсыктар көп, кырсыктар аркылуу кырсыктар көп. Ошого көрүп коюш керек да, сөзсүз бул эки сан катары эле өткөрүп коюш керек да, мунун эмеси жок. Ошол моору боюнча десек болот. Кирпичмен болуш керек дейт, асырапка болот дейт. Темирмен болгон, азбестмен болгон өтпөйт дейт. Жа азбест менен өтөт. Себеби азбест несгораемый да. Жанагы эмелер темирден болсо темир кызып, жанындагы бардыгы өрттөйт. Болбойт дейт. Ошон үчүн өзүңүздөргө коопсуздукту ошон үчүн эме кылыш керек да, темирден эмес, азбесттен анан же кирпичтен кылыш керек. Кирпич ошондо Азбест өткөн да. өтөт. Буга чейинки жер титирөөдөн жабыркаган үйдү камсыздандырууга кредит төлөсөк кандай болот кийин? Ошону барып ушундай болду десе оплата болобойбу? Жок, мындай да, эми биринчи сиздер камсыздандыруудан өткөндөн кийин жанагы кокус табигаттын кырсыгы болуп жер титирөө болду дейли. Сиз ал акчаны алдыңыз ошо кырсык боюнчачы. Анын эми баягы бизде 500 миңге чейин деген сөз бар го. 500 миңге чейин сиз мисалы үчүн 100 миң алдыңыз. Уже ал эмеңиз полисиңиз эмеге иштей берет да 500 миңге чейин. 500 миңди алгандан кийин үйүңүздү толук жанагы ремонт кылып бүткөндөн кийин кайрадан камсыздандырууга аласыз. Буга чейинки жабыркаган үйдү айтып жатсаңыз, ошого чейин азыр мына камсыздандырууга чейинки жабыркаган үйгө мен страховка кылсам, мына камсыздандыруу. Ушу камсыздандыруудан кийин мен сиздерге обращать этсем, сиздер ушуну карайсыздарбы, карабайсыздарбы? Биз аны карабайбыз. Камсыздандырууга чейинкилер Жок. Чейинки эмесчи сиздер жанагы камсыздандырган убакытка чейин болгон болсо биз аны карабайбыз. Себеби ал жерде мына МЧСнин корутундулары болуп, бардык данныйларды берилет. Анан сиз өзүңүздүн үйүңүздү оңдоп алып туруп кийин камсыздандырууга саласыз. Баягы камсыздандыруу убактысы 1 жылдан 1 жылга да, мисалы үчүн бүгүнкү баштап эндики жыл 1 жылга чейин ошонун ичинде гана табигаттын кырсыгы болсо же өрт болсо ана ошондо ага чейинки болгон кырсыктарга биз жооп бере албайбыз. Суроо берсек болобу? Биз айыл башчыбыз, анан биз элдер менен иштешебиз, бул боюнча чыгабыз, мына МЧС менен, анан налогчулар менен. Бизге суроолор берилет ошол жерде. Эмнеге үй башка, короо сарай башка, бардыгын бирге кылса болбойбу дейт. Бул дегеним алдын 4 жыл 5 жыл алдын мына врач, эжекелер автоматтык түрдө кылып келген айлыгы да. Олорго дагы түшүндүрмө өткөн эмес экен да, короо сарай башка, үй башка деп. Бизде бир 4 жыл алдын бир врачтын сарайы улап калып селде. Ол акча берилбей калып ошол жерде кичине айла конфликт болгон да. Страховка төлөбөйт экен. Ошонун негизинде буну бириктирип койсоңуздар болбойбу? Эми азыр бул жерде мыйзамга өзгөртүүлөрдү сунуш берилип атат. Если жанагы колдоодон өтүп калса, мына ошо бардыгы короо сарайы менен бир камсыздандыруу болот. Анда бирок акчасы көбөйүп калат да. Элдин ошону акчасын азыраак төлөп, бизге көбүрөөк берип атпайбызбы? Ошондуктан кошумча мына өзүн төлөгөнү жакшы болот. Эми азыр биз кепилдикти только турак үйгө гана беребиз. Азыр бизде дагы түшүндүрмө ошол болуп атат да, элге төлкө жашаган имаратыңызга, анан мына короо сарай очерканаңызга жооп бербейбиз десек, ошону сунуш бербейсиңерби деген маселелер болуп атат да. Жок, азырчы мына бизге мыйзамга өзгөртүүлөр киргизилип атат. Жанагы жер титирөө 6 баллдан жогору болчу, азыр 5 баллга түшүрүлүп атат. Анан кийин жанагы самалдын ылдамдыгын 25 эле азыр 20 метр секундуна түшүрүп, бул жагынан МЧС жакшы билет.
bardыгы элдин muhtaçlıkların kişide olsa da yemesin tömöndötüp jana жеңилдетип kem болот атам. Азыр мисалы үчүн азыр 2 балда жер титиреп турак үй жараксыз болуп калса анда биз төлөп бере албайбыз да. Ошондуктан баягы